Биз жакынкы күндөр дөөлөт курулуш боюнча да атайын тийиштүү тапшырмалар берилген. Ага ылайык азыркы учурда материалдарды чогултуп, биздин кызматкерлер дайындап атат. Жолугушууну өткөрөбүз. Ошол жерден баардык маселелердин баарын көрсөтөбүз. Дагы негизи эле ушул маселелер боюнча айта кетчү нерсе, буга чейин көптөгөн компаниялар өзүнүн күчүн эсептебей туруп, көп курулуштарды баштап, батирлерди сатып ийип, бирок тилекке каршы бүтпөй калган учурлар көп болгон. Бирок 2024 жылдын январь айынан баштап бизде жаңы механизм кирген. Ага механизмге ылайык ар бир курулуш башталып аткан өзүнүн уставдык капиталын көрсөтүш керек. Уставдык капиталы өзүнүн чарчы метрине жараша 100 миллион сомго чейин көрсөтүлөт. Бул 100 миллион сом эч жакка кетпечү акча жана эгер ушундай маселе болгон учурда мамлекет тарабынан тийиштүү чаралар көрүлгөндө ошол уставдык капитал курулуштарды бүткөрүүгө же кайра компенсация берүүгө баягы маселесин ачык, мындайча айтканда, мүмкүнчүлүк берет. Ал эми мурун башталган курулуштар боюнча чын айтканда маселелер бар. Биз четинен чечкенге аракетибизди көрүп атабыз. Бирок баардыгы эле ушул финансы маселесине келип туруп калат. Кээ бир учурларда ушул биз курулуш компанияларынын ээлерине чара көрүү боюнча тийиштүү укук коргоо органдарына да кайрылып атабыз. Кээ бирөө мындайча айтканда өзүнүн жазасын алып атат, тийиштүү иштер козголуп атат. Бирок баардыгын эми алдын алууга мүмкүнчүлүк жок болгондон кийин эми дагы аны дагы айтыш кыйын. Бирок мен айта кетчү нерсе, ошо дөөлөт курулуш боюнча азыркы учурда биз материалдарды чогултуп, жакын күндөрү дөөлөт курулуш компаниясынын өкүлдөрү менен да жолугуп, тийиштүү чараларды көрөбүз.